Барпы насостук бекети 17 жылдан бери иштебей турган. Айыл өкмөттүн карамагындагы ирригациялык объект эми Сузак райондук суу чарба мекемесине өттү. Учурда насостук станциянын чатырын алмаштыруу жумуштары жасалууда. Буга чейин электр тогун бөлүштүрүүчү түйүндө капиталдык ремонт болуп, айрым бөлүктөрү жаңыланган. Hazırki моментте 6 киловольтты высоковольтный включательлери ВМПП-10'тен вакуумный включательге уже biz алмаштырып бүттүк. Бүгүнкү күндө вакуумный включатель менен электр энергиясыны насосларга бергенге бүгүн даярбыз. Барпы насостук бекети 5 агрегаттан турат. 3 агрегат жаңы коюлат. Ирригациялык объект сугат суу мезгилине чейин даяр болот. Жалпы 300 гектар дыйканчылык жер суу менен камсыздалат. Насостук станцияны капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн 14 миллион сом жумшалууда. Сузак райондук суу чарба мекемеси сугат мезгилине карата даярдык иштерин январ айынын этегинде баштаган. Ушул тапта каналдарды механикалык тазалоодон өткөрүү жумуштары жасалып жатат. Район боюнча 148 чакырым сугат канал болсо 61 километр бетондолгон. План боюнча апрель айына чейин 42 чакырым канал тазаланат. Быйыл райондук суу чарбага 30 миллион сом бөлүнүп, каражат насостук станцияларды ремонттон өткөрүүгө, суу курулмаларды оңдоп түзөөгө жумшалат. Алдында көрүп турганыңыздар Алтын сессия каналы Сузак айыл өкмөтүнүн 610 гектар жерине сугат суу менен камсыз кылабыз. Бул жерде механикалык тазалоо жумуштарын аткарытабыз. Андан сырткары Барпы айыл өкмөтүнүн Ачсай каналында механикалык тазалоо жумуштарын аткарытабыз. Негиздеп айтып келгенде 15 апрелге чейин механикалык тазалоо иштерин толук бүтүрүп, сууга даярдык баштайбыз. Ал эми Караоңкур дарыясындагы суу тосмо курулмасы реабилитацияланууда. 65 жыл мурун курулган курулма ремонтко муктаж болуп келген. Азия өнүктүрүү банкы тарабынан бөлүнгөн 175 миллион сомго калыбына келтирилүүдө. Бул суу тосмо аркылуу Базар Коргон жана Нокен районундагы миңдеген гектар аянтка суу бөлүштүрүлөт. Толугу менен берде реабилитация болот. Андан сырткары азыр дагы мына жогоруда көрөсүңүздөр, эки суу тосмо курулмадан кийин 2 перепад бар, 3 перепад бар. Ошолору толук ошол дамбалары курулуп, бетон иштери бүтүрүлөт. Проект өзү 3 жылга болгон. Бул азыр мына марттын 1-ине чейин өзүңүздөр көрүп тургандай биринчи негизги жумуштары аткарылат. Калганын ошол суу сезону бүткөндөн кийин кайра улантылат. Жалал Абад облустук суу чарба башкармалыгына быйыл 160 миллион сомдун тегерегинде каражат бөлүнгөн. Ал акча ар бир райондун муктаждыгына жараша бөлүнүп берилген. Облус аймагында 53 насостук станция бар. Былтыркы 2020 жылы биз 24 агрегатты толугу менен алмаштырууга жетиштик. Быйыл дагы ошол эле деңгээлде биз насос станцияларда толук ошо насостук агрегаттарды алып, ремонттордун иштерин жүргүзүп, биз ар бир дыйканга сууну жеткирип беребиз. Дыйкандарды жеткиликтүү жана үзгүлтүксүз суу менен камсыздоо үчүн суу чарба башкармалыгы ички чарбалык канал арыктарды өз карамагына алат. Пилоттук долбоор катары Нокен району кирген. Анда ортомчу катары иштеп келген суу пайдалануучулар ассоциациялары жоюлат. Келечекте дыйкандар суу чарбалары менен түз келишим түзүп, сууга болгон төлөмдөрдү терминал аркылуу төлөп башташат. Осмон Омсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.